Эркек кандай аялды урматтайт, сыйлайт? Кээ бир аялдардын түшүнүгүндө канчалык көп акча алсам, канчалык көп мунун банкрот кылсам, акчасын алсам, жеп ичсем, темасы жок, колдонсом, коротсом, мен кадырлуу болом, сыйлуу болом деп ойлогондор бар да. Кээ бир аялдардын түшүнүгүндө эркек кишиден акча алыш керек, эркек киши канчалык акча тиксе, расход кылса ошол аял кадырлуу болот, сыйлуу болот, четкис болот деп ойлойт. Ушундай жаңылыш ой пикирдеги айымдар бар тилекке калышы. Жок, андай эмес. Сизге канчалык расход кылып атса, демек сиз убактылуу элесиз. Убактылуу элесиз. А түбөлүк жашай турган аялдан көбүнчө эркек киши акчасын аябайт. Сойкудан аябайт. Сойкудан аябайт. Сойку неге? Сойку 1 сааттык. А аялы өмүр жолу да, өмүр бою да керексиз нерсени алып бербейт, керексиз жерге жөнөтпөйт, керексиз аракетти кылдырбайт. Неге? Ал аялы да. А көчөдөгүгө баары бир да, айырмасы жок. Эптеп максатка жетип алыш үчүн арагын дагы керек болсо алып бере берет, сигаретин дагы алып бере берет. Неге? Ою бузулду, шайтан желкесине олтуруп алды. Эптеп жетип алмайынча каалаган нерсесин кылып берип кое берет. Фигурасыга, сулуулугуна кичине алданып, сойкудагы 50 сом, 100 сом иштеп алышы мүмкүн. Бирок кичине жаш өткөндөн кийин өмүрү өкүнүчтүү, ыйда, аркасын караса сойкулук кылып тапкан 1 квартирасынан башка эч нерсеси жок. Ошол квартиранын бир бурчунда караңгы занавескаларды тартып алып ыйлап олтургандан башка эч нерсеге жарабай калат. Бардыгы өтүп кетти жашоо темасында. Анын подружкалары жакшынакай неберелүү болуп калды, бул болсо дагы эле тиштери саргап төгүлүп, балам, ана жерде мындай буюм турат, алып келип берип кой деп айтканга эч кими жок, жалгыз үйдө жалгыз отурат. Кайсы жолду тандаш өзүңүздөн, кимди тандаш өзүңүз жолуңуздан. Эркектер, айымдар. Аял киши эрини 3 жол менен бай кылса болот. Негизи эле суроо пайда болот. Эркек кишини кантип колдой алат? 3 жолу бар. Биринчиден, албетте үйлөнөрдө эң чоң максат эркек кишиники ийгиликке чогуу жетсем, жанымда жолдош болсо дейт да. Кайсы жактан камсыз кылат дегенде, эркек киши туура аял кишини акча жактан камсыз кылыш керек, бул шарт нерсе. Бирок аял киши кандай камсыз кылат деген учурда, биринчиден руханий жактан, экинчиден психологиялык жактан, үчүнчүдөн жыныстык жактан. 3 жактан сиз эриңизди бай кылып турсаңыз, эриңиз сизди материалдык жактан өтө күчтүү миллионер кылат. Миллионер болсоңуз миллиардер кылат. Ошондуктан сиз 3 жактан өтө күчтүү басым жасашыңыз керек. Баягы эркек киши өзүн таппасаң, көчөдөн өзүн жоготуп, иштен айдалып кетип, иштери жүрүшпөй кирип келсе, психологиялык жактан атака кылышыңыз керек ага. Жакшы мааниде, жакшы сөздөрдү айтып, сиз колуңуздан көп нерсе келет, артыңызды карабаңыз, алдыңызды караңыз. Бул жоготуу биз үчүн эмес. Алдыңызда мен бар, сиз бар, мен бар. Түбөлүктүү эч качан сынбай турган сиздин эркиңиз бар деп колдоо көрсөтүп, дух берип, мотивация берип, ошо психологиялык абалдан чыгарып кетишиңиз керек да. Окуй билишиңиз керек эриңиздин абалын, эриңиздин маселесин. Ал эми экинчиден, руханий жактан эриңиз алсырап бара жаткан болсо, ибадаттарды таштап коюп, багымдыкка турбай коюп, Рамазан келсе орозосун кармабай коюп, садака кылбай коюп, ихсан кылбай коюп, ошол учурда жардам беришиңиз керек. Эриңиз кийин ийгиликке жеткенде сиз кайрымдуулук кылып, эриңиздин акчасын, башкасын жакшы иштерге сарптап жүрүштү ойлобой, ошо ар бир абалда, кыйын абалдабы, жакшылык абалдабы, оор абалдабы айырмасы жок, күйөөңүздү кайрымдуулукка үйрөтүшүңүз керек. Үндөп турушуңуз керек. Жаңы жакшы идеялар келип турса, паланчага жардам берип коюң деп турсаңыз, күйөөңүз дагы билип турат, бул жакшы аял дейт, сизге карата жүрөгү дагы жумшайт да. Демек, ошо рухий абалы, андан кийин бул психологиялык абалы, рухий абалды жөнгө келтирүү маселесинде дагы багымдатка ойготуп, тахажжудка тургузуп, чогуу окуп, бул нерсеге жетер бакыт жок да негизи. Өзгөчө бир тамак даярдап чакырып, өзгөчө бир учурда отуруп, өзгөчө бир жакындык кылуу бул эркекке өтө керек нерсе. Ал эми үчүнчүдөн, жыныстык жактан сиз ток кылышыңыз керек. Эркек киши өтө ач калат. Өтө ач калат. Качан?
жыныстык жактан. Ошондуктан күйөөңүздү эрте менен дагы, кечкурун дагы ачка калтырбаңыз. Мен курсагын айтпай айтам, башка мааниде. Себеби көчөдө олжолор көп да. Атып кетем деген коён, кийик, бугу, башка нерселер өтө көп. Күйөөңүз башкаларга жем болуп калбасын. Ошондуктан топ чыгарыңыз үйдөн. Үч жактан бай кылыңыз күйөөңүздү. Ийгиликке жетүүнүн эң тез, эң жакшы, эң оңой жана эч кандай кыйынчылыксыз жетиштин бир гана жолу бул ойлорду бир жерге чогултуш. Адамдар арзубаган нерселерди бүгүн чоң ой, чоң максат кылып түшүнүп алып, ошого аракет кылып аткан өчүрү. Сен арзубаган нерселерге аракет кылба. Күчтүү максат коюп, күчтүү нерсеге аракет кыл. Ойлорду бир жерге чогултуп, 1 саат өзүң менен өзүң сүйлөшкөн. Сенде өтө күчтүү энергия бар экендигин кадимкидей сезесиң билесиң. Бүгүн адамдардын ою эле чарчатып коюп атат адамдарды. Себепсиз ойлонгондор өтө көп бүгүн. Кыла турган ишин дагы, кылбай турган ишин дагы, жете турган максатын дагы, жетпей турган максатына башына таштап алган, ошону кайра мусор таштагандай таштап, кайра бир-бириге оборот кылып ойлонуп атат да. Негизи ал ойлордон бир тыйын пайда жок, пайда көргөн дагы жок. Бирок кайра ойлонуп, ошо мени зайын кылып, өзүн өзү чарчатып аткан өчүрү. Сен эртең менен саат 5-те турдуң багымдатка, мисалы, багымдаттан кутанга чейин оюңда ошо максатың эле болуш керек да. Сардан кечке ар дайым, ар бир ишиңде ошол процесске жеткирип бара турган бир себеп болуш керек. Ар бир ишиңде. Ошондо гана максатка оңой жетесиң, тез жетесиң, жыйынтык болот. Максатыңды эч качан унутуп калба. Кааласаң кыл. Ошол максат деп аталат. Тили захар, тили у аялдардын үйү мүрзө болот, морг болот. Ал эми тили ширин аялдардын үйү бейиш болот, жаннат жыттанып турат. Тилиңизге маани бериңиз аялдар, тилиңизден көп нерсе байланыштуу. Аялдар кирибизди жуат, тамагыбызды кылат, керек болсо ички кийимибизден баштап бүт носкибизге чейин жуат, бардык колубузду жуат, кыймыл аракеттерибизди кылат, керек болсо массаж бардыгын кылат. Бирок аялыңыздан бир сурап көрдүңүзбү? Сени кийимиңди ким жууп берип атат? Носкиңди ким жууп берип атат? Ким ден соолугуңдан сурап атат? Ким завтрак, ужин кылып берип атат, сага тамак даярдап берип атат деген суроодо көп эркектер бере элек. Керек болсо кыла элек бул иш аракеттерди. Аял эркекте бөлүш жок иш аракеттерди ар дайым аялыңызга жардам бериңиз. Кандай маселе болбосун жардам бериңиз аялыңызга. Ошол чыныгы эркектин иши. Кайсыдыр бир эркек аялына жардам беришти бул катындык деп ойлотса, ал катындын катыны болуп эсептелет. Аны эркектик деген бир эле жыныстык мүчөсү болбосо, ал катындан дагы төмөн адам. Ошондуктан чыныгы эркек болуңуз. Үйдө калуу зыян, эркек кишиге өтө зыян. Ар дайым чыгып кеттиңиз, эгер жумуштарыңыз бүтүп калды, дароо билет алып башка мамлекетке кетип калыңыз. Айтор бир нерсе кылыңыз. Саякат бул ден соолукка дава, бул дары, дармек бул. Семьяңызды алыңыз, кетип калыңыз, үйдө жөнүнө отурбаңыз. Үйдө бекерчиликте отуруп, эркек кишинин ойго ар нерселер келе берет, жаман ойлор келе берет. Түйшүк маселелер келе берет. Бош калып калдыңызбы, дароо семьяңызды алыңыз, отого барып отуруп келиңиз, жок дегенде шашлык кылып бериңиз. Айтор жакшы бир маанай, жакшы бир шаттык тартуулаңыз үйлөрүңүзгө. Бирок бекерчи болбоңуз үйдө. Үй ден соолукка зыян. Үйдө көп отурбаңыз. Жок дегенде мечитке чыгып намаз окуп келиңиз. Эркектер үйдө отурушу зыян. Үйлөнүп туруп Россияга кетип калба. Үйлөнүштөн мурда катуу ойлон. Ал жоопкерчилик дегени. Жоопкерчилик дегени курсагын токтоп акча жөнөтүп койсоң болду деген эмес. Анын рухий, психологиялык, жыныстык жактан бүт камсыз кылып турушуң керек. Аялдарга 4 айдан ашча таштап кеткенге болбойт. Жатын ачылгандан кийин, үйлөнгөндөн кийин. Үйлөндүңбү, аялыңды алып кет бары жогу. Европага кетесиңби, Россияга кетесиңби, чогуу алып кет. Бул жака ач турган баягы эмени ичиге таштап кетпе, яман ичиге. Жутуп алышы мүмкүн. Көп туура эмес абалдар, көп туура эмес көрүнүштөр. Ошо никеде закон боюнча никелүү, бирок ар дайым ажырашуу абалында. Күйөөсү Россияда, же бул Москвада, же мунусу аякта, же анысы буякта. Да Аллах разы болсун, адалын тынымсыз күткөндөргө Аллах разы болсун, сабыр кылып, эч кимге жаман сөз атпагандарга Аллах разы болсун. Бирок сиз жолдо машинада түз эле кетип атсаңыз, өзүңүздүн правилаңыз менен аркадан келип уруп кеткендер бар да тай. Сиз жолуңуз менен эле мектепке кетип атасыз, бирок аркадан келип батай зордоп кеткендер дагы болот да бул жашоодо.
Ошондуктан кенен ойлонушубуз керек. Таштап кетпеңиз. Аялыңызды таштап кетпеңиз. Атаңдын көлөкөсүн таппай калган учуруңда сенин балалыгың бүтөт. Кээ бирөөлөр балалыгыма баргым келе берет, жаш кезим дей берет го. Жок, жаш кезге кайтышты ойлобо. Сен дальнейший келечекти ойло. Жаштыкта сен эмнелери жетпей калдың, жашта эмнелерди мечтать этип ойлонот элең, максат кылат элең, ошолорго эми бүгүн жетишке мүмкүнчүлүк акыл, физический жактан дагы даярсың. Артка кайтыш жок, только вперед. Атаң жетпей калган нерселерге дагы сен жет. Атаң балалуу болдуң деген кабар келгенде атаң мен жетпеген нерсеге балам жетет деп сыймыктанган. Атаң үчүн дагы аракет кылышың керек. Эч качан сынба, дүйнө сенин ата энең эмес. Билесиңби, ата энең кылган мамилени сага эч ким кылып бербейт, кылбайт дагы. Кылса дагы эртең милдет кылат, же бири-бириңерге мындай келген учуруңарда давай жообун береми дейт да. Ошондуктан бирөөдөн бир нерсе алардан мурда өтө катуу ойлон. Бергендерден бол, алгандардан эмес. Жашоо ушундай, жол катары кете бересиң, мисалы, мындай кетип атасың, бир досуң кыйынчылыкка батып калды, сенден келип жардам сурады, жардам берип коесуң, кичине көтөрүлөт, анан кете бересиң сен. Бул темкек түшүп сени карабай коет. Бул себеби буну жогоруга көтөрүп койдуң да сен. Ушинтип кете бересиң, бир күн келет сен ылдыйраак түшөт. Сен бул жакта болосуң кичине өйдөрөөк, анан сенден жардам сурап дагы көтөрүлөт. Бир күн тогот. Мындан сен эч качан бул жерде туруп жардам кайра жообун күтпөшүң керек да. Керек учурдагы жардам берип коюп, акыретте сообун алам деп коюп кете беришиң керек. Эч качан мындан жообун күтпөшүң керек. Ата эне болсоң, балаң үчүн неге даярсың азыр? Бар жокко даярсың. Эмне болсо кылып атасың, чексиз сүйүп атасың, мээрим берип атасың. Ошол сыяктуу мекендешим. Ата энең дагы сага ошол нерселерди кылган да. Ата энеден башка эч ким башчасы менен жакшылык кылбайт сага. Ар биринин жообу бар. Жогул дегенди бил. Жашооңдон керексиз адамдарды, сенин убактыңды артка тартып аткандарды, ийгиликсиз кадамдарга ташташыңа себепчи болуп аткандарды, керексиз жерлерге тартып аткан, керексиз оюн күлкү, ночной клуб, машина музыканы дың коюп алып бың болуп жүрө турган досторго жогул дешти үйрөн. Жоготушуң керек андайларды жашооңдон. Сен антип кыйкырып жүргөнгө эч кандай акың жок. Азыр ач кандай акың жок. Азыр ишти кыла турган учур, акчаны боса турган учур керек болсо. Илимди алып, китептерди тутуп, мекендешим. Китептерди тута турган учур, окушуң керек, окубасаң болбойт мекендешим. Окуп, китептериң тутулуп кетиш керек да. Ушундай абалга келип калыш керек. Китеп барго жаңы бойдон турбаш керек. Мен бир жерге конокко барсам, сыйлуу адамдар болсо, китепканасына кирем. Себеби мейманканасына сөзсүз түрдө китепкана кылат. Китепканасы чаң басып жатат да, жаңы бойдон келген, ошо чаң басып жатат. Жада калса чаңын ачып койбойт да. Андай адамдын билими жок. Качан мындай болуп тутулуп турса, отдельно болуп парактала берип, кир болуп кеткен болсо, ошол окулган китеп да чындап. Демек, ишти кыла турган учур. Акылды толдур, рухту толдур, телаң ач калбайт. Качан акылың ач, рухуң ач болсо, телаң рахатты издеп жүрө берет, бирок эч качан тойбойт. Кыскасы ушул. Кыска түшүндүрмө ушул. Ушул китептер сага көп нерсени айтып коет. Түшүнсөң.